7 каналдын эфирдик убактысын түз эфирде кабар маалымат программасы улантат. Саламатсыздарбы? Алгач негизги окуялардан кыскача. Атааңдаштарын ат чабымга артта калтырган Садыр Жапаров эл аралык коомчулукта Кыргызстандагы шайлоонун таза жана ачык өткөнү менен кубаттап жатышат. Эки элдин алака сөнүгөт. Садыр Жапаровду дүйнө лидерлери куттуктап жатат. 20 элиталык турак жайга ээ болгон жогорку соттун судьясы байлыктарын өзүнө каттаткан эмес. Сыймык Жапекеев ооруканадан чыкса, Абылгазиев, Кубатбек Бороновдорду кылмыш жоопкерчилигине тартууга киришет. Мурунку бийлик 40 миллиард сомго банкрот кылып турсуңар. Мурунку бийлик менен Кудай буйрса азыр ТЭЦ боюнча, анан сумок боюнча көп кишилер азыр камалчудай болуп турат. Бир нече убакыттан бери Кыргызстанда илдеттен каза болгондор үзүлбөй жатат. Кечээден бери дагы 2 адам акка моюн сунду. Кээ бир аймактарда илдет катталбай калды. Бирок ооруну жуктургандар ооруканада оор абалда жаткан бейтаптардын саны азая элек. Өткөн суткада Кыргызстан боюнча коронавирус 107 адамга жукса, 101 киши илдеттен айыкты. Оору 2 адамдын өмүрүн алып кетти. Каза тапкан 2 адам Бишкек менен Ысык Көл облусунун тургундары болгон. Өлкөдө бир нече убакыттан бери COVID-19дан каза болгондордун саны үзүлбөй жатат. Учурда оор абалда 54 адамдын жатканы айтылды. Бир сутка ичинде катталган жаңы учурлардын аймактык көрсөткүчү: Бишкек шаарында 82, Ысык Көл облусунда 10, Чүй облусунда 8, Баткен облусунда 4, Ош облусунда 2, Жалал Абад облусунда 1 киши жуктурган. Илдет жугузуп алгандардын расмий саны 82.380 адамга жетти. Алардын 78.300 акайды. Оорудан кайтыш болгон адамдардын саны 1.371 адамга жетти. Ош шаарында, Талас жана Нарын облустарында бул суткада оору чыккан жок. Стационарда учурда 839 бейтап дарыланууда. Алардын ичинен 10 адам канааттанарлык абалда, 543 орточо оор, 232 оор абалда, 54 өтө оор абалда жатат. Ал эми амбулатордук дарыланууда 1241 бейтап бар. 3 күндөн бери Ош шаарында илдет жуктургандар дээрлик катталбай абал турукташуу жолунда. Мындан улам ата-энелердин суранычынын негизинде бүгүндөн тарта Ош шаарындагы мамлекеттик бала бакчаларда мектепке даярдоочу жана чоң группаларды кабыл алууга уруксат берилди. Ал эми калган тайпаларды кабыл алуу этап менен ишке ашат. Ал эми мектептер боюнча айта турган болсок, мектептер 14 январдан тарта толук кандуу иштейт. Толук кандуу дегенибиздин себеби буга чейин 1-класстан 4-класска чейин, 11 класстар окуп келген да. Эртең 14 январдан баштап шаардагы мектептер толук кандуу иштейт. Анан азыр бүгүн жарандык коргонуу штабынын жыйыны болду. Биринчи вице-мэр тиешелүү кызматтарга тапшырма берди. Ол жерде алгоритм бар. Ошонун негизинен санитардык талаптар боюнча катуу көзөмөл кылынат. Кытайдын Борбор шаары Пекин менен чектешкен Хэбэй провинциясында коронавирус жуктурган ондогон жаңы учур катталды. Бул акыркы 5 айдан берки аймактагы эң жогорку көрсөткүчтөрдүн бири болуп калды. Туура 1 жыл мурда Ухань шаарында коронавирустан каза болгон алгачкы учур катталган. Айжамал Олжобай кызы, Мирзат Нууманов, 7 канал, Ош. Президенттин мөөнөтүнөн мурда шайлоо парламенттик шайлоого салыштырмалуу таза өттү. Бул тууралуу эл аралык байкоочуларда өлкөнүн күч түзүмдөрү да айтышууда. Укук коргоо органдарынын маалыматы боюнча ири өнөктүк күнү 112 факт катталган. Бул парламенттик шайлоого салыштырмалуу 80%га аз. Эске салсак, 2020 жылы 4 октябрда өткөн саясий өнөктүктө 580 факт катталып, калың элдин нааразычылыгын жараткан эле. Добуш берүүнүн алгачкы жыйынтыктарына кабарчыбыз Мээрим Ташыбекова токтолот. Добуштардын 98% саналып өттү. Соңку маалыматка ылайык шайлоого 3,5 миллион жарандын 1,421,035 катышкан. Бул жалпы добуш берүүчүлөрдүн дээрлик 40%-ын түзөт. Бүгүн саат 7-ге карата электрондук өкмөттөрдүн автоматтык эсебинин маалыматына ылайык Садыр Жапаров 79,19% добуш алган. Экинчи орунда келе жаткан Адахан Мадумаровго шайлоочулардын 6,69% добуш берген. Ал эми 3-чү орунга 2,39% добуш алган Бабыржан Төлбаев чыккан.
Өлкөдөгү ири өнөктүккө 23 мамлекеттен жана 15 эл аралык уюмдардан 120 байкоочу көз салып турду. Алар жалпысынан добуш берүү одоно мыйзам бузууларсыз өткөнүн айтты. Ошол эле учурда өлкө коомчулугуна өздөрү тандоо жасоого алгачкы ирет шарт түзүлгөн. Муну эл аралык байкоочулар өздөрү да баамдагандай болгон. Мы всем признательны еще и за то, Биз жарандарга бул добуш берүүдөн эмнени күтүп жатасыңар деп суроо салдык. Көпчүлүгү өлкөнүн бүтүндүгү, тынчтык, туруктуулук жана коррупцияны жоюу тууралуу айтышты. Ардагер аксакал талапкерлердин ичинен биринчи келгенин башкаларды куттукташы керек деп айтты. Ошондой эле бардык саясий күчтөр биригип, өлкөнү оңдоого мезгил келгенин белгиледи. Чынында эле кыргыз эли баатыр эл, мыкты жашоого татыктуу. Андыктан кыргызстандыктарды куттуктап кеткибиз келет. Шайлоонун жана жалпы элдик добуш берүүнүн жүрүшүнө жергиликтүү укук коргоо органдарынын өкүлдөрү да көзөмөл жүргүзүштү. 3426 шайлоо тилкесинде тартипти сактоого 11 миңден ашуун ички иштер кызматкерлери тартылган. Ири өнөктүк күнү ар кандай мыйзам бузуулар боюнча 112 факт катталып, анын 102си боюнча оперативдүү чечим кабыл алынган. Бул өткөн парламенттик шайлоого салыштырмалуу 80%га аз дешет тартип сакчылары. 2020 жылы 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо 580 факт катталган. Анын ичинен 175 факт кылмыш, ал эми 15 факт жоруктар боюнча эле. Парламенттик шайлоо менен референдумду салыштырсак 468 фактка аз катталган. Башкача айтканда 80%га аз десек болот. Шайлоонун соңку жыйынтыгы мыйзам боюнча 18 күндүн ичинде чыгарылууга тийиш. Бирок өткөн практикага таянып, Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы жакынкы 2-3 күндө чыгып калаарын билдирди. Мыйзамга ылайык президенттин инаугурациясы шайлоодон кийинки 50 күндүн ичинде өтүүсү керек. Мээрим Ташыбекова, Улукбек Абдиев, Калыс Бактыбеков, 7 канал, Бишкек. Кезексиз президенттик шайлоодо талапкер Садыр Жапаров атаандаштарын ат чабымга артта калтырып, көпчүлүк кыргызстандыктардын тандоосуна ээ болду. Шайлоодогу айрым атаандаштары Жапаровдун жеңишине тан бергени менен, айрымдары калың элдин тандоосу менен эсептешкиси жок. Анткени артында калбыры бар талапкерлер эми саясий куугунтукка кабылдык деген жүйөнү бетине кармоого азыртадан даярдык көрүп баштагандай. Ал эми эл аралык коомчулукта Кыргызстандагы шайлоонун таза жана ачык өткөнү менен кубаттап жатышат. 2021 жылдын 10 январы Кыргызстандын тарыхында элдин эрки менен өткөн таза шайлоо катары тарыхта калчудай. Талапкерлерге түзүлгөн бирдей шарт элдин эркин тандоосу, ачык добуш берүү жарыяны таза шайлоонун үлгүсүн көрсөттү дешет талдоочулар. Президенттикке талапкерлер да муну моюндай башташты. Шайлоо мурдага караганда таза. Жанакы форма эки жок болду. Мурдагыдай күчтүү президент бардыгын көзөмөлдөп, бүт бардык мамлекеттик бийликтерди бир нукка буруп, басып, коркутуп турган болгон жок. Президент деген айкөл болот, мындай кенен карайт дүйнөгө. Анан эң биринчиси президент атаандаштарын комалабайт, кат айткан атаандаштары болсо дагы. Анан экинчиси президент бардык элдин президенти болот. Бүгүнкү күндө эл чынында эле бөлүнүп турат. Эгер ошону бириктиребиз десе, анда бардык саясий күчтөрдү, элди бириктирүүгө туура келет. Рекордтук сандагы 17 талапкер ат салышкан президенттик шайлоо өлкөдө алгачкы жолу орун алды. 2011 жылы 16, 2017 жылы 11 талапкер болсо, андан мурдараак убактарда 10го жетпеген атаандаштар катышчу. Мынчалык көп добушка ээ болууну өзү да күтпөгөн Садыр Жапаров талапкерлерге бул жолу бирдей шарт түзүлгөнүн айтат. Ал саясий оппоненттерин куугунтуктап эмес, мыйзам менен иш алып барарын ачыктады. Эгерде мамлекеттен уурдаган болсо, элге зыян келтирген болсо, сөзсүз түрдө иш козголуп, суракка чакырылып, уурдалгандын баарын 2 эсе 3 эсе кылып мамлекетке кайтарып бериш керек. Айрым саясатчылар ошол биз билебиз, ошол эле талапкерлердин ичинде аркасында кандай калбыр бар экендигин билебиз. Бүгүн саясатта ошондой бет тырмачылыкты биз өтө колдонуп, жамай үйрөнүп калган экенбиз. Баягы орустар айткандай лучше защита это нападение дегенде, мына саясатта дагы ушуну мындай мыкты өздөштүргөн саясатчыларыбыз. Үгүт малында Жапаровду кылмышкер атап, дебатка чакырган Абдил Сегизбаев тентек балага теңеп, көлдүктөргө кайрылган Каныбек Иманалиевди жана иши сотто каралып жаткан Курсан Асановду эми сурак күткөндөй. Коомчулук Садыр Жапаровго эски саясатчылардан арылып, өлкөнү таза адамдар менен өнүктүрүү үчүн добуш беришти. Талдоочулар да бул пикирди карманышат. Бийлик элге урууларын өртүп түрмөдө болуш керек. Бул ушу принципте кетем деди. Мисалы Абдил Сегизбаев убагында бир канча кылмыш иштерди кылган. Атамбаевдин бийлиги учурунда Атамбаевга ишенип алып,
элдик лидерлерди, элдин чыныгы уулдарын ушундай камап, сындырып, азыр өтпөй калган себеби учурда дагы азыр кайра жыгылган, баягы күрөшкө жыгылган тойбойт болуп, кайра жамандап, бул таза өтпөй калды, жанагындай компьютерден көп нерсени жасалып койду, бурмалап койду болот. Биз ага жакшы эл деле ал жака көп аң сезими жогору, кандай өткөн эл тастыктап таразалап турат. Шанхай кызматташтык уюму, түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңеши, ислам кызматташуу уюмунун өкүлдөрү Кыргызстандагы шайлоону тааныганы менен атаандаштардын айрымдары добуш берүүнүн жыйынтыктары менен да макул эмес. Шайлоодон кийин элди бөлүп жаруу менен саясий стабилдүүлүккө доо кетирүүнү каалаган күчтөр да жок эмес. Мындан улам коомчулуктун пикири элдин тандоосун сыйлап, өлкөнү өнүктүрүүдө жаңы президентке көмөк берүү. Мен ошо ызаланып аткан саясий оппоненттерге алар эле биз бир туугандар чакырат элем, сабырдуулук кылып, азыр мамлекеттин стабилдүүлүгүн камсыз кылып, азыркы элдин чечимин кабыл алыш керек. Бул эң туура саясий чечим болот. Саясий фигуралар өтө мамлекет институттарынын жогорку деңгээлинде жүргөн адамдар ошо жерде кеткен саясий катачылыктарына ошол тополоңго келип такалды. Бир күндө эле андай кырдаал түптөлө бербейт. Ар бир саясатчы ушундай саясий иштерге аттанып атканда эртеңки күнү жоопкерчилик болоорун сезе билиш керек. Шайлоо алдында атайын уюштурулган компроматтардын бир талапкерди жалпылап каралоо аракеттеринин таасири болгон жок. Анткени саясаттык калчап жагдайды туура балаган карапайым эл коррупционерлерге ишеним артышкан жок. Борбордук шайлоо комиссиясынын баштапкы маалыматына караганда, талапкерлердин ичинен Садыр Жапаров 79%дан ашуун добуш менен атаандаштарынан кыйла алды да утуп чыкты. Руслан Калматов, Шерзат Агембердиев, 7-канал. Россиянын лидери Владимир Путин президенттик шайлоодо эң көп добуш алган талапкер Садыр Жапаровду жеңиши менен куттуктады. Бул тууралуу Кремлдин сайтында жазылган. Путин Жапаров Кыргызстанды башкарып турган маалда орус-кыргыз алакасынын өнүгүшүнө кеңири шарт түзүлөрүнө ишеним арткан. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, президенттик кызматка шайланышыңыз менен чын дилимден куттуктоомду кабыл алыңыз. Биздин өлкөлөрдүн ортосундагы мамиле стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык мааниге ээ. Россия менен Кыргызстандын ар кандай тармактагы кызматташтык жана АЭП, ЖККУ, КМШ, ШКУнун алкагында конструктивдүү өз ара аракеттешүү боюнча тажрыйбасы мол. Сизге ийгилик, бекем ден соолук жана бакубатчылык каалайм. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Садыр Жапаров менен телефон аркылуу сүйлөшүп, шайлоодогу жеңиши менен куттуктады. Бул туурасында коңшу өлкө башчысынын маалымат кызматы билдирди. Токаев добуш берүүнүн жыйынтыгы Кыргызстандын өнүгүүсүнө, социалдык экономикалык туруктуулугун камсыздоого жана мамлекетти чыңдоо боюнча программасы жалпы элдин колдоосуна ээ болгонун белгилеген. Казакстандын президенти бир тууган Кыргызстан менен ынтымакта, коңшулук ынак мамиледе болуп, стратегиялык өнүктөштүк боюнча кызматташтыкты өнүктүрүүгө кызыктар экенин билдирди деп айтылат маалыматта. Садыр Жапаров коңшу өлкөнүн башчысына жана казак элине колдоо көрсөтүп жатканы үчүн ыраазычылык билдирген. Ошондой эле ал парламенттик шайлоону ийгиликтүү өткөрүп алышы менен куттуктаган. Андан соң Токаев Жапаровду расмий иш сапар менен Казакстанга келип кетүүгө чакырган. Өз кезегинде Жапаров чакырууну кабыл алганы айтылды. Кыргызстанда жекшембидеги мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоону 52 жаштагы Садыр Жапаров утуп чыкты. Ал эми референдумда добуш бергендердин 81% президенттик башкаруу формасы үчүн добушун берген. Өлкөнүн 6-чы президенти болгон Жапаровдун алдында өтө оор маселелер бар. Пандемиядан 2020-жылы экономика 12%га аркага кетип, тышкы карыз өстү. Жапаров шайлоонун алгачкы жыйынтыктары чыккандан кийин алдыда саясий экономикалык кризисти кептелген өлкөнүн келечеги кандай болору тууралуу жыйын өткөрүп, журналисттердин суроолоруна жооп берди. Шайлоодон кийин өткөрүлгөн басма сөз жыйынында Садыр Жапаров эл колдоп өлкөдө саясий туруктуулук болуп турса, 2-3 жылда кризистен чыгып кетебиз деген ишеничин билдирди. Мурдагы бийликтердин катачылыгын кайталабайм деп убада берди. Ансыз да өлкөдө ишсиз, жакыр адамдардын саны расмий маалыматтан да көп экенин билдирди. Бүгүнкү күндө 2 миллион элибиз сыртта жүрөт. Биз аларды жакын арада кайтарып келишибиз керек. Ар бир үйдөн жок эле дегенде бирден мүчө чет өлкөлөрдө жүрүшөт. Аларды кайтарууга ар бир үй бүлө кызыктар. Мамлекетибиздин 5 миллиард долларлык тышкы карызынан кутулалы. Ага жетүү үчүн баарыбыз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаралы.
Өлкө парламенттик башкарууда жашаган 10 жылда алга жылбай эле 10 жыл аркага кеткени айтылып келет. Жапаров Конституциялык кеңешме жаңы баш мыйзамдын долбоорун жарыялай турганын айтты. Бул жолдо дагы Жапаровду чоң сыноо күтөт. Бирок бир уч саясий топ парламенттик башкаруу жолунан кайтуу өлкөнү 30 жылга аркага алып кетерин, президенттик башкаруу Кыргызстандын шартында кайрадан бир адамдын чексиз бийлигине алып келет дешүүдө. Бирок калың эл бир адамда жоопкерчилик болсун деп президенттик башкаруу системасын тандап алды. Жаңы конституция кабыл алынгандан кийин жаңы система түзүлөт, башкаруу системасы. Анан ал жерде бир эле президенттик деп бардыгы президентке бийлик берилбейт, парламентке дагы бийлик берилет, бая баланс болуп туруш үчүн экөөнө бирдей болот. Буга чейин ар кандай саясий күчтөр Жапаров бийликке келсе, эл аралык мамиледе маселе жаралышы мүмкүн деген жөө жомокторду айтып келишкен. Маалымат жыйын учурунда журналисттер мындан ары Россия жана Турция, ошону менен кошо коңшу мамлекеттер менен алака катыш кандай болооруна кызыгышты. Россия у нас союзнический партнер, главный стратегический партнер, мы с ними союзники. Түркия менен мамилебиз бүгүнкү күндөн дагы жакшыртканга, өтө жогорку деңгээлге жеткиргенге биз болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Рахмат. Башка мамлекеттер менен дагы биз мамилебизди жакшыртабыз. Кошуна мамлекеттер менен биз жакын мамиледе болобуз. Анткени кыргыздарда жакшы сөз бар. Алыскы туугандан жакынкы кошуна деп коет эмеспи? Жапаровдун маалымат жыйынында көтөрүлгөн маселелер боюнча коомдук ишмерлер өз ойлорун билдирүүдө. Чолпонбек Абыкеевдин баамында Жапаровго каршы алдыда чоң оппозициялык топ түзүлүшү мүмкүн. Шайлоодон утулуп чычалап жаткан айрым саясатчылар принциптери туура келбесе да биригип чыгып, саналуу күндөрдөн кийин эле 30 жылдан бери талкаланган экономиканы шылтоо кылып, Жапаровдон иштин натыйжасын талап кыла башташат. Ошол душмандары эртең эле айтып чыгат, мына инаугурация болору менен эле айтат, канакей элге айлык бере башта, пенсияны көтөрөм дегенсиң көтөрө сал, пособияны көтөрөм дегенсиң көтөрө сал, айлыкты көтөрөм дегенсиң көтөрө сал, жумуш ордундарды түзө сал дейт. Анын баары боло турган иш эмес да, анын баары деген жылдап барып жасала турган иштер. Муну жалпы эл түшүнүшү керек. Жаңа жонун мойнунда чоң жоопкерчилик бар, бирок ошол жоопкерчилик ага добуш берген ар бир атуулда болуусу керек. Себеби өлкөнү өнүктүрүш үчүн убакыт, туруктуулук жана ынтымак керек. Ошондуктан биз 1 жыл, 2 жыл чыдамдуу болушубуз керек. Раз шайладыкпы? Чыдай элеми, көтөрөлү. Бизде да өз жоопкерчилигибизди алышыбыз керек, шайлоочуларчы. Раз садырды шайлагандан кийин биздин да мойнубузга жоопкерчилик жүктөлдү. Жапаровдун популярдуулугу октябрдагы окуялардан кийин кескин өстү. Бийликтен көңүл калган эл аны колдогонуна себеп бар. Эл аны адилеттүү, турмуштун оор сыноосунан өткөн саясатчы катары карап жатат. Камакта кармалып турган учурда Садыр Жапаров өзүнө өзү кол салды деп, анын моюну кесилген сүрөттөр тараган. Андан кийин атасы жана апасы каза тапты. Кийин абакта жаткан кезинде уулунан ажырап калды. Аны жактагандар чынчыл, мекенчил саясатчыл катары ишеним артууда. Жапаров дагы өз сөзүндө эл үчүн берген убадаларымды ишке ашырбасам, ата энемдин, уулумдун арпагы кечирбейт деп айткан. Айжигит Матраимов, Калыс Бактыбеков, 7 канал, Бишкек. 10 январда президенттик шайлоо менен УДА өлкөнү башкаруу формасын тандап алуу боюнча референдум өткөрүлдү. Референдумда 80% шайлоочулар президенттик башкарууну, ал эми 10% шайлоочулар парламенттик башкарууну колдой тургандыгын билдиришкен. Буга чейин айгай салып жүргөн бир уч саясатчылар элдин басымдуу бөлүгү парламенттик башкарууну каалайт деп келишкен. Бирок коомчулук парламенттик башкаруу мамлекетти туңгуюкка кептерин түшүнүшүп, президенттик башкаруу системасын тандап алды. 10 январда Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо жана мамлекетти башкаруу формасын тандоо боюнча референдум өткөрүлдү. Президенттикке талапкер Садыр Жапаровго шайлоочулар 79%дан ашыгыраак добуш беришкен. Ал эми президенттик башкарууну тандагандардын жалпы саны 80% болгон. Парламенттик башкарууну колдогондор 10%ды түзгөн. Президенттик республика үчүн 1.147.462 добуш берилди. Парламенттик республика үчүн 155.185 добуш берилди. Бардык варианттарга каршы 63.114 добуш берилди. Президенттик
республика үчүн пайызынан 80% бүтүн 197% болду. Парламенттик республика үчүн 10,95%. Буга чейин бир уч саясий топ өздөрү жазган баш мыйзамды калкалап, парламенттик башкаруу менен гана кетсек, өлкө гүлдөп өсөөрүн айтып, президенттик башкарууну тандасак Түркмөнстанга айланабыз деп ач айкырык салып келишкен. Бирок шайлоочулардын көпчүлүк бөлүгү парламенттик башкарууну каалабай тургандыгын референдум аркылуу тастыкташты. Келген элдердин 80%-тен ашыгы президенттик башкарууну туура көргөнү, демек биздин улуттук табиятыбызга ушул саясий ыкма башкаруунун жолу туура экендигин көрсөтүп атат да. Бирок бул жерде жана конституцияга жол берип атабыз дегендерге бир жооп да. Коомчулук парламенттик башкарууда депутаттар элге отчет бербестен өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын ойлоп, жогорку кеңеш эл мүдөөсүн аткарган орган болбой эле партиялар өздөрүнчө бизнес схема түзүп алышкандыгын билдиришти. Ошондой эле жоопкерчиликти бир кишинин мойнуна илгенде гана элдин көйгөйлөрү эртерээк чечилет деп кошумчалашат. Парламент өзү бизнес болуп калды. Депутаттар голосторду сатып алып атат элдерден. Ошентип отуруп, мамлекеттин түйүнө жетип, туңгуйка алып келип каптады. Мыйзам боюнча, ошол конституция боюнча бир дагы же жогорку кеңеш жооп бербейт. Ушул убакытка чейин бир дагы президент жооп берген жок, же өкмөт башчысы жооп берген жок. Мынакей жоопкерчилик жок. Ал эми азыркы референдум боюнча президент жооп берет. 2010 жылдагы апрель окуясынан соң өлкөдө референдум болуп, Кыргызстан парламенттик башкаруу формасына бет алган. Бирок 10 жылдан бери парламент өз вазыйпасын аткарбастан 120 депутат кресло бөлүштүрүү, бизнесин коргоо менен гана алек болуп, эл күткөн ой максаттар ишке ашпай калган. Коомчулукта кечээги болгон референдумда парламенттик башкаруу өлкөнү туңгуйка алып келээрин аңдашып, президенттик башкаруу формасын тандап алганы бекеринен болбосо керек. Сапар Акунбеков, Көчөр Кубанычбеков, 7 канал, Бишкек. УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан жогорку соттун судьясына мыйзамсыз байоо беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу аталган органдын маалымат кызматы билдирди. Ал жогорку соттун жарандык жана экономикалык иштери боюнча соттук коллегиясынын судьясы болуп иштеп турганы айтылат. Судья бир канча мүлккө ээлик кылганы менен аны киреше чыгашасы тууралуу декларациясында көрсөткөн эмес. Анын 20 элиталык турак жайы, Ысык көлдүн жээгиндеги престиждүү пансионаты жана люкс класстагы бир канча автоунаасы болгон. Кылмыштуу жол аркылуу алган мүлкүн жашыруу максатында мамлекеттик органдарга сатып алуу келишимин каттаган эмес. Кээ бир учурда киреше булагы тасталбаган ортомчу адамдардын наамына каттатып койгон деп айтылат маалыматта. Аны менен катары жакын туугандары менен Бириккен Араб Эмирлиги, Түркия, Азия, Европа жана АКШнын курорттук зоналарына тынымсыз барып турганы аныкталган. УКМК саякаттоого дагы олуттуу каражат керектелерин белгилеп, бул судьянын мыйзамсыз түрдө киреше товарынан кабар берерин айтат. Иликтөөнүн жыйынтыгында кылмыш ишинин материалдары башкы прокуратурага жиберилери айтылат. Алар судьяны кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук алуу үчүн судьялар кеңешинин тартип комиссиясына сунуштама жиберет. Коррупцияга шектелип кармалган транспорт жана жолдор министрлигинин статс катчысы Эрмек Мамыркалиев күнөөсүн мойнуна алып, бюджетке келтирген зыяндын ордун толтурду. Маалыматка ылайык Мамыркалиев 9 январда өз ыктыяры менен мамлекетке келтирген чыгымдын бир бөлүгүн 2,5 миллион сомун кайтарган. Ошол эле күнү ал Бишкектин 1-май райондук сотунда баш коргоо чарасы тандалып, үй камагына чыгарылган. Финпол атка минерди Бишкек-Ош автоунаа жолунун мамлекеттик дирекциясы тарабынан жасалып келген коррупциялык схемага тиешеси бар деген шек менен 7 январда кармаган. Аны Сосновка жана Каракөл өткөрмө пунктларынан айдоочулардан туннелден өткөндүгү үчүн акы алууда каражатты сол чөнтөккө сологон деп айыптаган. Бүгүнкү күндө аталган кылмыш иши боюнча Финпол тарабынан ар кандай рангтагы 30га жакын атка минер кармалган. Алардын мамлекетке келтирген чыгымы 20 миллион сомду түзөөрү айтылды. Финполдун билдиришинче, учурда чыгымдын дээрлик баары 20 миллион сом бюджетке кайтарылган.
Мамлекеттик ири кызматтарда отуруп, мыйзамсыз байыгандарды жазага тартуу иштери уланат. Эгерде мындай тазалануу иштери жандана турган болсо, борбордук бийликтегилер менен чектелбей, облус, шаар, айыл өкмөттөргө чейин текшерүүгө алынышы керек. Мындай пикир жаранды коом тарабынан айтылып, жалпы натыйжа күтүлүп жатат. Ал эми көзөмөлгө алып, иш козгой турган органдын жетекчиси Сыймык Жапыкеев ооруканадан үн катып, пандемия, Бишкек жылуулук электр борбору жана шаарды каптаган ыш боюнча алдыда тиешелүү чиновник жазага тартыларын билдирди. Айтып берейинчи силерге. Сыймык Жапыкеев алгач кухнядан үн катып, мамлекеттик ири кызматтарда отуруп акча топтоп байыгандар, алардын катарында Кубанычбек Жумалиев тууралуу айтып чыгып белгилүү болгон. Октябрь окуяларынан кийин өзү финансы полициясынын жетекчиси болуп дайындалды. Эми коомчулукта ошол өзү айткан министрлик кызматтарды аркалап байыган Кубанычбек Жумалиевди алиге чейин жоопко тартпай жатканын сынга алышкан. $3 миллион жаза алыптыр, да $2 миллион жазасам Бишкектен кетип калат экен мен. Анан мурун квартирада турчу элем, азыр үй сатып алам деп калыптыр деп ушунчат да. Кече күнү финансы полициясынын жетекчиси Сыймык Жапыкеев ооруканада жаткан жеринен үн катып, Фейсбуктагы жеке баракчасына түз эфирге чыкты. Анда ал Жумалиев ишин жабуу үчүн башка ортомчулар аркылуу акча сунуштаганын, бирок андан баш тартканын айткан. Аны менен катар кылмыш жоопкерчилигине тартылып, Кубанычбек Жумалиев жакын аралыкта камалаарын ишарат кылды. Мага $1 миллион деп бир эмеден айттырыптыр. Эчтекесин алган жокпуз. Муну азыр до конца экспертиза текшерилсин. Мунун баарын азыр арттан кетебиз, түшөбүз. Могу Жумалиев болсо, Жумалиев Кудай буйрса жакын арада кармалат. Жакын арада. Жапыкеевдин кайрылуусунда бир нече ири кызматтагыларды тизмектеген катарда Мухаммедкалый Абылгазиев, Кубатбек Боронов жана Космосбек Чолпонбаевтерди кошуп айткан. Абылгазиев буга чейин суракка чакырылып, анда бир нече байлыктары бар экени аныкталган. Бирок алар өзүнүн атына катталган эмес. Мындан улам Абылгазиев кымырып жеген акчасы жок экенин, жөн гана турак жайлар менен алып сатуу менен алек болчу шыгы бар экенин басылмаларга билдирген. Мурунку бийлик 40 миллиард сомго банкрот кылып турсуңар. Мурунку бийлик менен Кудай буйрса азыр могу ТЭЦ боюнча, анан могу смог боюнча көп кишилер азыр камалчудай болуп турат. Кудай буйрса биринчи очередь азыр мына Боронов, Абылгазиев, тетиги Космосбек дегендер биринчи очередь жооп беришет азыр. Бул тармакка мыйзамсыз баюу беренесин колдонууга, экономикалык мунапыс мыйзамынын күчүнө кириши да жардам берет. Андыктан мамлекетти сазга батырган чиновниктер жазасын алышы керек деген каалоо мыйзам менен бекемделген. Анын негизинде кызматта олтуруп байыгандардын мүлктөрү, каражаттары казынага кайтарылат деген ишеним көч. Биз ага чейин аларды толук кандуу айта албайбыз кылмышкер депчи. Соттун чечими чыгат. Соттун эми процедураларын жакшы билесиңер. Райондук соттон башталып жогорку сотко чейин барат. Жогорку сот гана точканы коет. Бул чындап эле күнөөлүү же күнөөсү жок деп. Ошондон кийин анан биз аларга айтсак болот да, күнөөлүү экен депчи. Ал эми Сыймык Жапыкеевдин, Камчыбек Ташиевдин аракеттери бул карапайым эл күткөн аракеттер болуп атат. Бирок аны актайбы, канчалык деңгээлде азыр акталып жатат, ал убакыт көрсөтөт. Кустуруш да керек туура. И камаш да керек да. Кустуруп койсо, анда акчасы көптүр аябай көп, мисалычы. Каалаганча жейт, 3-төн 1-ин төлөйт, кайра жейт, жүрө берет да. Значит, мыйзам бузуп, төлөп койсоң боло берет экен деген сөз да. Ошон үчүн камаш да керек, кустуруш да керек. Мындай тазалануу алдыда облустук, шаардык бийликтегилерге жетип, айыл өкмөттөргө чейин жүрүшү керек. Анткени мамлекеттик кызматтан байлык жасоо, мыйзамсыз баюу 30 жыл ичинде кеңири тамыр алып, ар бир тармакка жеткен. Айыл өкмөттүн деңгээлинен баштап алып чыгыш керек. Себеби кошоматчынын баары ошол айыл өкмөттүн деңгээлинен башталат. Тура? Эч качан муну чындык айтыш керек. Кайсыл гана президент болбосун, жакшы иш кылайын, тарыхта калайын деп келет. Бирок алардын жакшы эмес, жаман жолго түшүп калышына ошо кошоматчылар күнөөлүү болот да. Ошон үчүн Шайлообек Дүйшөбү айтканда, падышалар улуу жолду көрүшпөйт, көрөйүн дейт, жандагандар көнүшпөйт. Жолду көрбөй жок болушат, акыры жолду көргөн падышалар өлүшпөйт деп. Биздин падышалар жол көрбөй калышат да. Сен туруп тур, шеф, бул жак баары жакшы контролдо деп атып туруп, ошол жакшы ниет менен келген жетекчилерди да жолдон чыгарып жок кылат. Эсиңиздерге сала кетсек, финансы полициясы октябрь окуяларынан кийинки 2 айда мыйзамсыз иштерден 400 миллион сом өндүрүшкөн. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7 канал, Ош.
Кыргызстандын өкмөтү республикалык бюджетти колдоо максатында жалпы мамлекеттик депозиттик эсеп ачууну көздөп жатат. Тийиштүү токтом долбоору коомдук талкууга коюлган. Ал эми токтомдун аткарылышын өкмөт аппаратынын финансы жана кредит саясаты бөлүмү көзөмөлгө алат. Эске салсак, 2020 жылдын ноябрь айында Кыргызстандын тышкы карызын төлөө үчүн депозиттик эсеп ачылган. Өкмөт республикалык бюджетти колдоо үчүн элден акча чогултууну көздөп жатат. Жалпы мамлекеттик эсепти финансы министрлиги бирдиктүү казыналык эсептин алкагында ачат. Ага жеке жана юридикалык жактар, Кыргызстандагы юридикалык жактар же жеке тараптар акча которо алат. Элден акча чогултуу үчүн финансы министрлигинин карамагында атайын депозиттик эсеп ачылган. Финансы министрлигинде тышкы карызды төлөш үчүн ачылган атайын эсепке 1 миллион 29 миң сом акча түштү. Анын ичинен 1 миллион 22 миң сому жарандардан, 27 миң сому ишканалардан келип түшкөн. Министрликтин басма сөз кызматы кабарлагандай, 31 декабрь күнү 1 миллион сомду Адылбек Асанов аттуу жаран которгон. Деген менен карапайым калк өлкөдө экономикалык кризис жүрүп жатканда эл өзүн араң багып мамлекетке жардам берүүгө мүмкүнчүлүгү жок экенин айтышат. Буга чейин мамлекеттик казынасына кол салып байгандардын акчасы мамлекетке кайтарылып, бюджетти толтуруу сунушун айтышат. Эми колунда бар эмелер берсе мейли эми. Туру өзүнөн ашык эме. Анан карапайым эл азыр араңдан зорго жашап атат. Кара курсагын зорго тойгозуп. Ошол карыздарга төктүрсүн. Мына уурлар бизге окшоп жашасын, пожалуйста. Тура эмес го, элди өкмөт бакпайт да, эл өзүн эле багып жатат да. Эч өкмөттөн элге жардам жок. Ошон үчүн эл өзүнүн укатын өзү кылып аткан мезгилде кайра өкмөт элден жардам сураш уят деп ойлойм. Эми мына жерде соттор да жакшы иштебейт да. Ошолор да жакшы иштегенде биз мамлекетке баягы уурдалган нерселерди кайра кайтарса болобу эле. Карызга баткан өлкө казынасын толтуруу үчүн карапайым элдин капчыгын кагуунун кажети жоктугун эксперттер айтышат. Анткени бул ыкма менен каражаттар чогултулса да, ал максаттуу пайдаланылбайт деген бүдөмөкөйлөр жаралат. Экономикалык абалды оңдойбуз деп жаткан биздин төбөлдөргө, биздин бийликке болгон элдин ишеничи жогорку деңгээлде болуш керек да. Ошондо эл чын эле менин ошол фондко кошкон жардамым ошол даректүү түрдө мен эмнеге деп берсем, ошол нерсеге колдонулат. Буга чейин деле мисалы ошол түзүлгөн фонддордо тышкы карызды кутулуу боюнча жана башка түзүлгөн фонддордон азыр анализдеп көрө турган болсок, өтө аз өлчөмдөгү акчалар түшкөн. Жемкорлордон өндүргөн каражаттар үчүн дагы атайын эсеп ачылган. Ал дагы карызды төлөөгө максатталып жатат. 2021 жылдын 1 январына карата Кыргызстандын тышкы карызы 4 миллиард 180 миллион доллар болгон. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош. Бүгүнкү күндө жүрөк ооруга чалдыккан бейтаптардын саны кескин өстү. Коронавирустун тарашы жүрөк ооруларынын козголушуна себеп болууда. Анткени COVID-19 илдетинин өпкө менен жүрөккө таасири чоң экени маалым. Коронавирусту жеңген бейтаптардын көпчүлүгү эми кардиология борборуна кайрылып жатыптыр. Теманы кабарчыбыз улайт. Коронавирус илдетине чалдыккандар арасында жүрөк кан тамыр ооруларына кабылгандар кескин көбөйдү. Адистердин айтымында кайрылган бейтаптардын саны буга чейинки орточо статистикадан 50%га өскөн. Андыктан өкмөт анын ичинде медициналык уюштуруу иштерин жасап, кадрларды даярдоо зарыл дейт. Вирус, башка вирустар деле бар да, коронавирустан башка. Аларды деле ошол жүрөктүн булчуңуна таасир бериши мүмкүн да. Ошолордун негизинде келип чыккан миокардит деген оору бар да. Вирусный миокардит, же болбосо жанагындай неизвестный этиология деп коет. Мындай причинасын билбей калган учурда көбүнчө ошо вирустар болчу да. Грипптен деле болот, башка вирустардан деле болчу. А вот коронавирустан кийин болгондор аябай көп. Мисалы үчүн грипп болгондун баары эле миокардит боло бербейт да, жүрөк оорубайт. А коронавирустан мен билгенден ушул мурда жүрөк ооруп жүргөн ошо риск факторлору бар адамдардын жарымынан көбү ошол жүрөк ооруга чалдыгып атат да азыр. Бул жагдайды адистер өтө кооптуу деп баалашууда. Алдыдагы 1-2 жыл аралыгында бул көрүнүш дагы да кескин өсүшү мүмкүн. Андыктан бул тармакка дарыгерлер башкача мамиле жасоо керектигин белгилешет. Анткени азыркы даярдык жүздөгөн адамдардын өмүрүнө кедергисин тийгизиши мүмкүн. Бирок өзүбүздүн Кыргызстанда деле да жарым жыл, 1 жылдан кийин уже статистика чыгат ошондой. Кескин көбөйөт, жүрөк оорулары кескин көбөйөт. Ошондуктан эмне кылыш керек? Биринчиден элдерге оорулуу адамдарга, ооруган адамдарга деле биринчиден ошо коронавирустан сактаныш керек.
тилекке каршы ошол коронавирустан биз сактанып атабыз да. Башкача, орусча айтканда подход, башкача бир мамиле кылыш керек. Медицинага ошонун уюштуруу иштерине, анан кадр даярдоо маселесине дагы өтө башкача мурдагыдай биздин пландар өзгөрүп кетти да. Мен айтып атпаймынбы, жүрөк оорулары мурун 100 киши ооруса, азыр 150 киши оорушу мүмкүн да. 50%-га, 100%-га көбөйөт да. Ошондуктан жана уюштуруу иштерин, тактика, стратегияны өзгөртүш керек. Коронавирус илдетинин өпкө менен жүрөккө таасири чоң. Илдеттин азырда кооптуулугу бар. Жуктургандардын саны азайганы менен кайрылгандар оор абалда келүүдө. Ушул тапта облустук ооруканада 16 бейтап илдет менен күрөшүүдө. Коронавирус оорусу бул бүт эски өнөкөт оорулардын баарын козгойт. Көбүнчө мына жүрөк ооругандар, жүрөк оорулары козгойт, давлениясы барлар, давлениясы көтөрүлөт, сахар менен ооругандар бар, сахары көтөрүлөт. 3 облустун 4 миллиондой калкын камсыздаган Жалал Абаддагы жалгыз кардиология борборуна жылына 10 миңдей жаран баш багат. Коронавирус илдети медицинанын абалын көрсөтүп, азда болсо көңүл бурдурганы маалым. Жугуштуу оорулар бөлүмдөрү сыяктуу эми кардиология бөлүмдөрүнө да маани берүү талабы турат. Түштүк аймактык жүрөк кан тамыр хирургия илимий борборуна 2020-жылы 7474 бейтап кайрылган. Бул 2019 жылга салыштырмалуу 1400гө аз. Аталган жагдайды адистер пандемия менен байланыштырышат. Жалпысынан 800гө жакын операция жасалган. Анын ичинен 237сине пландуу өтө оор операция өткөрүлгөн. Арасында 124 жаш бала болсо, анын ичинен 1 жашка чейинки 14 бала бар. Аталган борборго кайрылгандардын басымдуусу миокардит оорусу менен ооругандар. Бул дарт кан тамырдагы вирустук оору болуп саналат. Буга чейин бул илдет менен бир аптада 2 же 3 адам ооруса, азыркы тапта 2 эсе көбөйгөн. Кошумчалай кетсек, аталган илимий борбордо 192 кызматкер эмгектенет. Бүбүсара Оразалиева, Шерзат Агамбердиев, 7 канал, Жалал Абад. Учурда интернет колдонуучулары ырчы Курал Чокоевдин чет элдик көрсөтүүлөрдү туураган долбоорун каттуу сынга алышууда. Ырчы Кайрат Прембердиев жана Кайрат Кыргыз катышкан бул долбоордо коомго жат, адепсиз сөздөр айтылат. Бүгүн Чокоев өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу элден кечирим сурап, долбоорун токтотконун жарыялады. Кенен теманы кабарчыбыз улантат. Кайрат байкебиз жакында президенттикке койгон да. Эстрада ырчысы Курал Чокоев ютубтагы каналына шоу-бизнес өкүлдөрүнүн катышуусундагы долбоорду жүктөп, чуу жаратты. Анда ырчы алып баруучулуктар калап, эл көзүндөгү адамдар менен ачык маек курат. Бирок долбоордо маданият өкүлдөрү сөгүнүп сагынган сөздөр менен коногун аша чаап, мазактаганын көрүүгө болот. Бул видео интернет желесине тарагандан кийин коомдо кызуу талкуу болуп, ырчыны катуу сынга алышты. Курал Чокоев уюштурган шоу берүүсүн чыдап көрүп бүттүм. Жарандык журналистика десе жалжактап уят сөздөрдү удургутушту. Эркектик намыс, тарбия, улуу кичүүнү сыйлоо, менталитет, кыргыздык баалуулук кайда калган? Курал Чокоев өтө аша чаппай, өз билемдикти токтот, эркиндик деп эле оозго келгенди оттой берген туура эмес. Мындай көрүнүштөр өсүп келе жаткан жаш муундун аң сезимин бат эле тетири жакка бурат. Курал Чокоев, сенден ушундай акмактыкты күткөн эмесмин. Мындан улам аталган видео долбоордогу эки ырчынын жоругу үчүн Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков алардын клиптери жана ырлары өкмөткө караштуу медиа борборлор аркылуу көрсөтүлбөй тургандыгын билдирди. Андан тышкары көз каранды эмес маалымат каражаттарына да ушундай сунуш киргизүү, эки ырчынын концерттерине тыюу салуу маселеси каралып жатыптыр. Демократия, эркиндик дегенди биз туура эмес түшүнүп алдык да. Демократия, эркиндик бул жоопкерчилик. Сөз эркиндиги деген оозуңа келгенде отто деген сөз эмес, бул жоопкерчилик. Сенин сөзүңдөн, сенин амалыңдан, чечимиңден башка бирөөлөр зыян тартып калбасын, кулк мүнөз бузулбасын, амал аракеттери жаманчыкка бурулуп кетпесин деген сөз да. Ушул багытта дагы менимче бир демократия маданиятын да түшүндүрүш керек болуп калды деп ойлоп атам. Андан кийин мындан ары мындай окуялар болуп турган болсо, биз дагы мыйзам өзгөртүүлөр киргизишибиз керек. Маселен, ушул окшогон ырчыларды лицензия менен иштете тургандай. Биздин министрлерде лицензия берсе, лицензияны ажыратып коймок, аны менен эч кандай концерт кое алмак эмес да. Алгач чуу жараткан берүүнүн автору ырчы Курал Чокоев. Буга чейин маданияттын мыкты кызматкери төш белгисин алсаңар ала бергиле. Телеканал, радиолор мени менен кызматташууну токтотурса, интернет аркылуу эле чыгармачылыгын улантарын айтып, талкууга түшкөн долбоорун токтотпоорун айткан эле. Бирок калың элдин нааразычылыгы күчөп, ырчыларды жоопко тартууну талап кылып башташкандан кийин Чокоев долбоорун жапты жана социалдык тармактагы жеке баракчасына кечирим сураган видеосун жүктөдү. Сиздердин ой пикириңиздер мен үчүн өтө маанилүү.
эгерде биздин видеолор, биздин формат кимиңиздерге катуу тийген болсо, албетте кечирим сурайбыз. Бирок учурда жоосунсуз жоруктары үчүн ырчылар өкүнүп жатканы менен эл алдында кашыктап чогулткан абройлорун жоготуп алгандарын сахналаштар айтууда. Подписчик ага аброй болуп бербейт өмүр бою. Эми баласы деле чоңойот, неберели болот. Анан сен чоң атаң кайсырдыр даган десе, мен чоң атам момчанчы жылы сөгүшүп, элдин алдында эфирге ушундай уят сөздөрдү айтып чыккан деп айтпайт да, мисалы үчүн. Ушундайларды даган деп айтыш керек. Ушундай салым кошкон деп айтыш керек. Анан көпчүлүк айтат, өнөр дүйнөсү шоу бизнес кир чөйрө депчи. Бул эч кандай кир чөйрө эмес. Ошондой былгытма адамдар келгендигин ойлонушту, ошондой кир жалпы бир карым майды бир кумалак чиртет дегендей ошондой нерсе болуп кала берет да. Январдын башында интернетке чыгарыла баштаган бул шоу 18+ деп белгиленип, батыштын кайсы бир долбоорун туурап чыгарылган эле. Эркайым Мерикова, Көчөр Кубанычбеков, 7 Бишкек. Бүгүнкү күнгө алынган маалыматтар топтому мына ушулар болду. Бул жана башка маалыматтар менен 7 каналдын расмий сайтынан, ошондой эле социалдык баракчаларыбыздан, YouTube, Facebook жана Instagramдан да окуп таанышсаңыздар болот. Түз эфирде мен Айжамал Олжобай кызы болдум. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Саламатта болуңуздар.